Билесиң Байдана, бүгүн эмнегедир маанайым жакшы, күлкүндү тыя албай турам. Албетте билем, менин да бүгүн маанайым абдан жакшы, себептегенде бүгүн бизде өзгөчө талант ээлери келип отурушат. Ооба, чындыгында көп кырдуу талант ээлери, Ош мамлекеттик университетинин сыймыктуу студенттери. Ошондой эле Ош шаарынын намысын коргоп, Тамашо лигасынын 10-сезонунун чемпиондору болгон Washington командасынын мырзалары бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Жакшы келип алдык. Кудай буюрса, баарыңыздарга рахмат, сиздерге чакырганыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Маанайыңыздар жакшы? Маанай сонун. Кудай буюрса, бизде маанай ар дайым сонун. Алгач эле биз сиздерге суроо узаталы. Азыркы учурда студент жана тамашачу квеншиксиздер. Бизге баарына эле кызык да, окуу менен тамашоону кантип чогуу алып кетип жатасыздар? Баарына жетисе болот, чындыгында. Баарына жетисе болот. Окуу эртең менен болот. Обедтен кийин биз тамашага даярданабыз. Кечинде өзүбүздүн ишибиз менен дегендей бардыгына жетисе болот. Чындыгында. Ушул жерден кызыктуу маегибизди токтото туралы дагы кызыктуу оюнга кезек берели. Кандай дейсиздер? Анда эмесе мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Биздин оюн ооба жок деп аталат. Тагыраак айтканда биз сиздерге суроо узатабыз. Ал эми сиздер ооба жок деген сөзүн колдонбой туруп, мүмкүн болушунча анын синонимин же болбосо башка сөздөр менен жооп беришиңиздер керек. Бирок албетте бул нерсе бат-баттан жооп беришиңиздер керек бул нерсеге. Тез жооп бериш керек. Ооба. Бири-бириңиздер менен урушкан учур болгонбу? Урушканбыз, бирок мушташкан эмеспиз. Бул жерге такси менен келдиңизби? Албетте. Эки кыз менен бир убакта сүйлөшкөнсүзбү? Балким. Уктап калып тамашага кеч калган ушулар болгонбу? Кээде. Тишиңизди жубай чыгып кеткен күндөрүңүз болгонбу? Болгон. Атаңызды жаман көрөсүзбү? Кудай сактасын. Акчаңыз жок, машка чыккансызбы? Жок, чыккан эмес. Оппа, мына жерден Жок да. Сиз оюндун шартын азыр бузуп койдуңуз. Бизге оюндан кийин албетте ырдап бересиз. Өкөзүр. Азыр кайра оюнубузду улантабыз. Оюн улантабыз, кеттик. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Вкус манчалык эмес. 1 + 1 3пү? Ким билет, аны эсептеп көрүш керек да. Байпагыңыз жыртылып, ыңгай сабалга калгансыз да. Болгон. Кээ бир адамдарды тамашага салып, эртеси муштум жеген учурлар болгонбу? Болбосо керек андай. Болбосо керек, жок. Же, мектепте окуп жүргөндө болушу мүмкүн, но кийинчерээк болбоду да. Жок эми мындай. Тамашалашкандан кичине таарынып калышы мүмкүн. Бирок түшүндүрөм. Чоң рахмат, ушуну менен биздин оюнубуз жыйынтыкталып отурат. Сыймык мырза бизге азыр жандуу үнү менен теле көрүүчүлөргө жана бизге өзүнүн дагы бир сырын ачат. Тамашада ырдап чыккан бир оюнубузду ырдап берип коелу, болсо. Ооба, кыска бир куплет болсо болот. Бир куплет, биз тамашага адашпасам 10-чы кышкы фестивалында Деспасито ырдап чыкканбыз, кавер жазып, мындайча айтканда. Ошо пародия билесиңби? Кеттик анда. 1, 2, 3. Келе жаткан сүйгөнүңүздөр менен куттуктайбыз. Барыңарга тунук сүйүү биз каалайбыз. Сүйүп сүйлгүлө эми бул жашоодо. Деспасито. Чоң рахмат, абдан сонун. Рахмат. Чындыгында бул сөздөр абдан жакшы экен. Биз билген тамашачы жигиттердин көпчүлүгү башка тармакта, кинодо деги эле алып баруучу жагында кеңден таанылып келет. А сиздерде алда койгон максаттарыңыздар кандай? Алдыга койгон максаттар буюрса чоң. Тойдо тамадачылык кылабыз. Анан дагы бир пландар. Киного сценарий жазып баштадык. Сыр боюнча эле кала берсин, бул жана киного сценарий жазып баштадык. Демөөрчүлөрдү токтойбуз. Анан азыр Инстаграмда жаштардын арасында Vine деген нерсе аябай популярдуу. Биз Кудай буюрса Vine татал деген ниетибиз бар. Эми күчтүү Кусейин Гасановтай болуп кетпесек дагы, кичине болсо дагы Секадайги Ратбектей болсок деген ниеттерибиз бар. Анда эмесе менде дагы бир суроо пайда болду да. 10-чы сезондун чемпиону болдуңуздар. Жакын арада дагы оюндар болот. Ага качасыздарбы жана даярдыктар кандай? Эми 10-чы сезон мисалы үчүн тамашанын тарыхында чемпион болгон командалар кетип калат. Мындай алып карасак, алардын уже жашы келип калат, үйлөнгөн, үйлө багыш керек дегендей. Анан эми мындай карап көрсөк, биз аракетти кылдык, эрте чемпион болдук. Анан мындай алып караганда бунун жашы 19, меники 18де. Азыр уже сахнадан кетип кала турган болсок, биз деле таанаган. Ошондуктан команда кеңештик,
Кудай буюрса, быйыл 11-сезондо эле эмес, 12-13-сезондордогы ойнош деген ниет. Бир өзгөчө ниет койдук. Тамашанын тарыхында 2 жолу чемпион болмоюнча кетпейбиз деп. Кудай буюрса бир кубокту алдык. Экинчи кубокту алып, биз тамашанын тарыхында 10 чемпион болгон болсо, анын бириси дагы 2 жол кубок уткан эмес. Ак калпак кубогун уткан болушу мүмкүн, Мердин кубогун уткан болушу мүмкүн. Бирок сезондун кубогун уткан 2 жол команда боло элек. Булундай чемпиондор Москвада бар. Масликовдун лигасында 2-ден 3-тен жолу чемпион болгон командалар бар. Биз ошолордун ийгиликтерин кайталайлы деген ниетте быйылкы сезонго аттандык. Чындыгында силердин ар бир кадамыңыздар күлкүгө байланып турат. Мындай учурлар көп болсо керек, тойдо же болбосо ошондой оюн учурда кызыктуу, эсте каларлык болгон окуялардан айтып берсеңиздер. Мен баштабайм. Мен баштабайм. Жок, токтотпай. Эме болчу. Ушул нерсе, эки нерсе мен эчесинен кетпейт да. Бишкекке оюнга бардык. Анан квартира аласың да, квартирасына жетесиң. Анан сыймык эшикке чыгып кеткен. Кыш айлары эшикке чыгып кеткен. Анан шофёр мен эмнегедир эшикке чыкканын билбейм да. Шопурубуз эшикте калып, чоң дом болчу, 15 подъезд бар болчу да. Анан Бишкекте домдорду билесиңер, чип койгон күлүчтөр. Чалып анан неметет. Анан мен жемпирден чыгып кеттим дагы, шофёрду таап келгичекти, подъездди унутуп калдым да. Үйгө чалуу келди. Анан мен жүгүрүп барып эле телефонду алып, анан телефонду алып сүйлөшүп, бассаң эшик ачылат да, подъезд. Домофон. Телефон алып, алло десем, баягы тоңуп неп болуп калып, не алло дейсиң? Чында эмнеге алло дейт, мен ошончо шопурду издеп сыртта тоңуп калдым да, адашпасам -20 градус болчу, ушунча катык суук болуп аткан, мен жемпирден чыгып кеттим. Анан подъезд таппай атып, бир жарым саат көчөдө туруп, каттып калдым да, кулактарды үшөөгө ала баштадым, анан алып небесин мына телефондон алло дейт да. Не алло дейсиң? Нервим чыгып кеткен да, не алло дейсиң? Ачпайсың. Былтыр финалда дагы бул ойнойт, мындан кийин жок, бул ойнойт, мындан кийин мен ойнойм да, экөөбүз катарма-катар. Бул 8-чи болсо мен 9-чумун, а 10-чу башка команда. 8-чи ойноп атып, ошо шымы жыртылып калыптыр, бирок ичине эле жыртылган да. Ошондо да жыртылган да. Маскарлагам да мен, анан бул ойноп бүттү, мен чыктым. Биз линейканы ойноп тамашалар бүттү. Эң акыркы тамашада меники да жыртылды. Менин шымым мазактайт, өзүнүн шымын жыртып чыкканда сактаган. Жок, баягы жыртылганы дагы макул, эл баягы көрбөсүн деп мынакта туруп алганда раса берил ойноп атты. Деп турасың да, сыймыкты бир карап калсаң, сыймык карасаң күлүп аткан болуп. Шашаны айтпайын дедим. Чындыгында сиздер менен жүргөн адамдар абдан мындай өзгөчө бир шайыр болуп чыга келет окшойт энди, кыда болсо көтөрдүңүздөр. Бул жөн бир чекеси. Мындай кызыктар сиздерде көп эле болсо керек. Эфирде айттыр эме? Эфирге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Албетте убактыңыздарга тардыгына карабай келип бердиңиздер, чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Мындан дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Дагы болсо Кыргызстандын мыкты деген жигиттери болуп, намысын коргоп жүрө бериңиздер. Ош мамлекеттик университет таланттарга бай жана таланттардын өнүгүү өсүшүнө шарт түзүп келе жатат. Мына дал ушул таланттардын ичинен тамашачу жигиттер менен аз да болсо жагымдуу маек курууга аракет кылдык. Мына ушундай жагымдуу маанай менен эфирибизди аяктайбыз. Аны алып барган мен Самат Капаров жана Айдана Амалбек кызы болду. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.